Туптура 10 мүнөттөн кийин Нооруз элдик 2019 майрамы башталат. Нооруз майрамы Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиевдин катышуусунда болуп жатат. Негизги чыгарылыш Борбордук аянтта болот. Ал эми калган аймактарда Нооруз майрамы уланат. Иш-чара кала башчысынын куттуктоосу менен башталды. Ал өз сөзүндө ар бир үйгө токчулук, молчулук алып келсин деп, бул жылы жергебизде тынчтык орносун деген тилегин айтты. Бул жылы элибиздин ынтымагы мындан ары да бекемделип, сүйүктүү шаарыбыздын жоболосу дайыма бийик болсун. Кылымдарды карыткан касиеттүү шаарыбыз Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары тарых барактарында алтын тамгалар менен жазылган болсун. Көп улуттуу элибиздин коломтосунда оту жанып, тас торконунда кут байырыласын. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев кылымдардан бери келе жаткан улуу Нооруз майрамы бул кыргыз эли үчүн өзгөчө майрам экендигин белгиледи. Анткени бул күнү күн менен түн теңелип, бай каада салттары, жакшы ой максаттары менен баалуу экендигин баса белгилеп, жалпы кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттуктады. Элдин тынчтыгы, бүтүндүгү учурдагы эң маанилүү жагдай. Андыктан элди улутка, урууга, халктын бүтүндүгүнө шек келтирген чагымчыл күчтөрдөн марттуу аксакалдарыбыз, ак элечек энелерибиз, жүрөгүндө жалыны бар чечкиндүү жаштарыбыз бирдикте акыл калчак, күч бирдикте болорун айгинелөөгө милдеттүүбүз. Билибизге жакшылык каалап, элибизди тазартып, элибизди оңдоп, эпкиндүү эмгек, достук менен гана алга чыгабыз. Сиздер менен бирге туруктуу өнүүгө карай бара жаткан Кыргызстаныбыздын жаркыраган дагы бир Нооруз майрамын тосуп жатканыбызга кубанычтабыз. Аба ырайы бүркөө болгонуна карабай элдин маанайы жогору. Борбордук аянтка жылдагыдан адам көп келгени байкалды. Келген конокторда улуттук кийимдерин кийишип, башкаларга үлгү көрсөтүштү. Аянтта өзгөчө кооздолгон, боз үйлөр тигилип, алты бакан орнотулуп, арчалар да атайын гүлдөтүлгөн. Ар кандай түстөгү костюм кийген студенттер музыканын ыргагы менен чимириле бийлешип, элдин маанайын көтөрүүгө аракет жасап жатышты. Салтанат учурунда элге сүмөлөк да таратылды. Мындан сырткары улуттук каада салты чагылдырылган, сахналаштырылган оюн-зок программасы тартууланды. Алың элдин шыбагасы мол болсун. Майрамдык салтанатка келген коноктор быйылкы Нооруз майрамы өзгөчө шаң менен өткөндүгүн айтышып, жергебизге тынчтык орносун деп тилеп кетишти. Жакшы, Кудайым Кыргызстаныбыз өссүн, өнүксүн, жетекчилерге ушундай илхам, күч кубат берсин. Ушулардыга биз ак батабызды берип, колдойбуз, кубаттайбыз. Кудайым тынчылык берсин, Кыргызстаныбыз өсүп өнүксүн. Нооруздун мына бүгүнкү театрлашкан көрсөтүүнү биздин Эген деген мырзабыз ушул негизги ушул жерде коюучу режиссер отуруп алып чыккан экен, аябай сонун даярдаптыр. Мен учурдан пайдаланып, жалпы элибизди, журтубузду, жалпы мамлекеттин жарандарын бүгүнкү улустун улуу күнү менен түн тегилген Нооруз майрамы менен куттуктап кетем. Быйылкы Нооруз өзгөчө сонун даярдалыптыр. Бардык адамдардын маанайы жакшы. Жергебизде тынчтык болсун, ушундай тынч күндө, жакшы күндө жакшылыктарды тосуп жүрө берелик. Жалпы эле мусулмандарга ошол Нооруз майрамы менен куттуктап, быйылкы жыл кирешенин, берекелүү, молчулуктун, токчулуктун жылы болушун каалап кетмекчимин. Ал эми театр кызматкерлери Нооруз элдик нарктын, баалуулуктардын кайра жаралуусунун негизги аттуу театралдык оюн-зок көрсөтүштү. Анда аталар мурасы, энелер насааты, жыл тогошу, Нооруз жөрөлгөлөрү көрсөтүлүп, жалпы шаар жаштары маданият башкармалыгынын чыгармачылык тобу, белгилүү эстрада жылдыздары, бийчилер, искусство чеберлеринин катышуусунда концерт уланды. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.